номер 32 Бекназар атындагы жалпы орто билим берүүчү мектеби. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү, акылдуу окуучуларым. Силер менен мен башталгыч классынын мугалими Турус кызы Жазгүл. Эмесе, сабагыбызды баштаардан мурун жагымдуу маанай тартуулап алсак. Кана балдар, өзүңөрдүн сулуу, мээримдүү көздөрүңөр менен бир жылмайып койгулачы. Азаматсыңар. Эми балдар, сабагыбызды баштоодо алтын эреже кабыл алсак. Колубузду тез-тезден самындап жууп турабыз. Үйдөн чыкпайбыз. Онлайн сабактарга активдүү катышабыз. Тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Ошону менен бирге балдар, теле сабакты калтырбай көрүүгө аракет жасайбыз. Бүгүнкү сабагыбызда чилистен бизге логикалык суроо жибериптир. Эмесе, ойлонуп көрүп, жообун айтабыз. Экрандагы сүрөткө көңүл бурсаңар, бул жерге тийиштүү өңдү тандап айтасыңар балдар. Ойлонуп көргүлөчү. Мен силерге жардамга бул сүрөттү көргөзөйүн. Азаматсыңар балдар. Силер туура таптыңар. Көк өң туурабы? Себеби ар бир түгөй 3төн сары, жашыл жана көк. Бул жерде көк өң жок болгон. Туурабы? Азаматсыңар. Балдар. Мен ардак дептер ачып, баарыңардын аты жөнүңөрдү дептерге жазып койдум. Сабак бүткөндө өзүңөр баалайсыңар. Бул быйтыкчаларды, же болсо силер көрсөткөн быйтыкчаларды тандап ушул дептерге жазабыз балдар. Эмесе, сабагыбызды баштадык. Бул жердеги сүрөттө эмнени көрүп турасыңар? Алма. Алманын баш туушы кандай? А туушы. Лампочка Л туушы. Ийне И туушы. Пил П туушы. Парта П туушы. Енотко Е туушы кетет. Демек, бул тамгаларды иреттесек, бизге алифбе сабагы келип чыгат. Азаматсыңар. Эми балдар, өткөн темада Жалил Садыковдун Жеңиш күнү аттуу урсаптар менен таанышканбыз. Ырды көркөм, шаар айтып, мага WhatsApp'тан жибердиңер. Азаматсыңар балдар, эң сонун айттыңар. Эми менде мындай суроо бар. Эмне үчүн бул майрам бизге кымбат деп ойлойсуңар? Себеби биздин урматтуу, кадырлуу согуштун ардагерлери, биздин ата-бабаларыбыз ажал отун кечип, биздин келечегибиз үчүн күрөшүп, биздин ушул гүлдөгөн, эркин жашообузга себепчи. Ошондуктан бул майрам бизге маанилүү деп эсептейбиз. Туурабы? Азаматсыңар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы арстан менен коен. Кыргыз эл жомогу. Жомок. Жомок деген эмне балдар? Билесиңерби? Эмесе, жомокту мен силерге түшүндүрө кетейин. Жомок деген эмне? Жомок ооз-эки чыгармачылыкта кеңири таралган. Көбүнчө ойдон чыгарылган окуялардын апыртмалуу, фантазиялуу чагылдырган, сюжети кызык, баяндоо түрүндөгү чыгарма. Жомоктор ыр түрүндө да, кара сөз түрүндө да болот. Жомоктор 3 түргө бөлүнөт. Алар
айбанаттар жөнүндөгү жомоктор, кереметтүү жомоктор, ошону менен бирге эле турмуштук жомоктор. Балдар, силер жомок окуйсуңарбы? Азаматсыңар. Үйдө жомок китептер барбы? Балдар, жомок китепти көп окугула, себеби ой жүгүртүүңөр, сүйлөө эречиңер жакшы өнүгөт. Бүгүнкү сабагыбыздын максаттары менен тааныша кетсек. Жомокту угуп, жана анын мазмуну менен таанышасыңар. Жомоктогу жаныбар жөнүндө кызыктуу маалымат аласыңар. Жолдошторуңарга туура мамиле жасоого үйрөнөсүңөр. Балдар, биздин бүгүн окуй турган жомогубуз айбанаттар жөнүндө жомок, туурабы? Жомокту окур алдында биз жомокко катышкан жаныбарлар жөнүндө маалымат алабыз. Көңүл коюп, кунт коюп угабыз. Арстан мышык сымалдар түрүнө кирет. 25-30 жыл жашайт. Жаныбарлардын атаманы аталат. Эт менен азыктанат. Салмагы 250 килограммга чейин жетет. Эми коён жөнүндө маалымат алабыз. Коёндун куйругу кыска, кулагы узун, токой жаныбары. Коёндор бакка, токойго чоң зыян алып келишет. Токойдогу бак тарактарга же болсо бактагы бак тарактарга зыян алып келиши мүмкүн. 7-10 жылга чейин жашайт. Адамдар коёндон эт, тери алышат. Эми жомокту кунт коюп угабыз, балдар. Эмесе мен жомокту окуп баштадым. Арстан менен коён. Кыргыз эл жомогу. Калың токойдун четинде бир коён жашаптыр. Ал коркоктук кылып, ийнинен эч чыкчу эмес. Бир күнү ал: "Мен коркконумдан жалаң гана ийинде жатып, кантип күн көрөм? Мындай кылбайын, баатыр болоюн" деп ойлоду. Ошол замат ийинден чыга калды. Коён алдында турган арстанды көрүп, жыгаштай катып калды. Бир убакта арстан коёндун жанына келип: "Колго түштүң, эми сени жеймин" деп тиштерин кычыратты. Коён кутулуштун аргасын издеп: "Жесең же, бирок айта турган бир сырым бар" деди. "Тезирээк айт" деди арстан. "Сен өтө күчтүүсүң, мунуңа мен ишенем. Бирок кудукта сенден да күчтүү чоң арстан бар. Ал сени жейм деп жатат. Ачууланып жаткан. Ошого бир беттешип көрүп, анан мени жебейсиңби? Мен эч кайда качпайм" деди. Арстан чындап ачууланып: "Кана, кайсы жерде? Мени ээрчитип баргын" деди. Коён арстанды кудукка ээрчитип барып: "Мына, ушул кудукта. Көрчү өзүң" деди. Арстан кудукту карап, өзүнүн сөлөкөтүн көрдү да: "Мен ушундан кантип кем калайын? Кана, күрөшүп көрөлү" деп кудукка секирип түштү. Арстандын коёну ошентип кутулуп, макул экен деп шылдың кылып
секирген бойдон кете берди. Жомок жактыбы балдар? Азаматсыңар. Жомок мага абдан жакты. Эмесе, бүгүнкү сабагыбызга сөздүк ишин жүргүзөбүз. Сабак жомокто силер түшүнбөгөн сөздөр кезигиши мүмкүн. Бул сөздөр ийин, беттешип, сөйлөкөт деген сөздөр. Ийин жаныбардын үйү, жаныбардын уясы. Беттешип, жолугуп, сөйлөкөт, өзүнүн көлөкөсү. Бул жомокто сөйлөкөт деген өзүнүн көлөкөсү деген маанини түшүндүрөт. Жаңы сөздөр менен тааныштык балдар. Эми бул тапшырмага жооп беребиз. Коюн деген сөздө канча тамга, канча туш бар? Коюн деген сөз канча муңга бөлүнөт? Ойлонуп көргүлөчү балдар. Азаматсыңар. Коюн 4 тамга, 5 туш. Эмне үчүн 5 туш? Азаматсыңар. Ю тамгасы 2 тушты берет. Ый жана о. Ошондуктан 5 туш. Эми коюн деген сөздү муңга бөлөбүз. Коюн. Силер муңдаганда да 2 муң болдубу балдар? Азаматсыңар. Туура. Эми кезекти кийинки суроого беребиз. Арстан деген сөздө канча тамга жана канча туш бар? Жана ошону менен бирге эле канча муңга бөлүнөт? Ойлонуп көргүлөчү. Азаматсыңар. Арстан деген 6 тамга, 6 туш. Туурабы? Тамгалап көрсөңөр балдар. Арстан 6 тамга, 6 туш. Эми муңга бөлөбүз. Арстан. Туура бөлүнгөн муңга? Азаматсыңар. Муңга туура бөлүнгөн 2 муң. Балдар, экранды карап отуруп көзүбүз чарчады. Туурабы? Эмесе көздөрүбүзгө гимнастика жасайбыз. Ар дайым видео сабагыбызды жасаган Ар дайымкы видео сабагыбызда жасаган көзгө гимнастикабыз. Карагыла балдар. Бул багыттарды көрсөңөр, так ушул багыттарды көргөзүп тургандай кылып, көзүбүздүн карегин ары бери жылдырабыз. Кеттик анда. Мен да силер менен кошо. Биринчи багыт менен өйдө, ылдый. Өйдө, ылдый. Эми кийинки багыт. Оң, сол. Оңду көздөй, андан кийин солду көздөй. Азаматсыңар. Эми кийинки. Кыйгачынан өйдө, ылдый. Өйдө, ылдый. Азаматсыңар. Көзүбүзгө бир аз да болсо гимнастика жасап алдык. Балдар. Бул жерде кайрадан тапшырма келди. Адашкан сөздөр. Бул жерде сөздөр иретсиз. Бул сөздөрдү ирети менен жайгаштырышыбыз керек. Кана, окуп көрөлүчү. Бар, айта, сырым, турган. Ойлонуп көргүлөчү. Азаматсыңар. Айта турган сырым бар. Туурабы? Бул коюндун сөзү. Эми кезекте бүгүнкү жомогубузда таанышкан арстан жана коюн жөнүндө кызыктуу маалыматтарды угабыз балдар. Арстан абдан жалкоо жаныбар. Ал өзүнө коркунуч келгенде же көлөкө жерге баруу үчүн же болбосо
тамак издегенде гана ордунан араң козголот. Көрдүңөрбү? Арстан абдан жалкоо жаныбар экен. Андан кийинки маалыматыбызда балдар. Арстандын тырмагы 7 же 8 сантиметрге чейин жетет. Абдан узун, Андан кийинки маалыматыбыз. Көрдүңөрбү? Бул сүрөттөгү коён. Бул дүйнөдөгү эң чоң коён деп аталат. Анын салмагы 72 килограммга чейин. Кезекти Вендин диаграммасын өрөбүз. Вендин диаграммасын ар бир сабагыбызда колдонууга аракет жасайбыз, туурабы? Бүгүн да сабагыбызда колдонобуз. Бул шакекчелердин ичине, балдар. Бул шакекченин ичине арстанга таандык мүнөздөрдү жазабыз. Ал эми бул шакекченин ичине коёнго таандык. Ал эми бул шакекченин ичине болсо эки жаныбардын окшоштуктарын жаздык. Карайбыз, балдар. Арстан. Арстан жырткыч, туурабы? Эт менен азыктанат. Жаныбарлардын атаманы аталат. Туурабы? Кандай дейсиңер? Жаныбарлардын атаманы аталат. Туура. Жаныбарлардын атаманы аталат. Андан кийин коён. Коён ылдам. Аябагандай ылдам чуркайт. Чөп менен азыктанат. Жогоруда айтып кеткендей, токойго зыян келтирет. Токойдогу бак-дарактарга зыян келтирет. Бул эки жаныбардын окшоштугу, балдар. Эки жаныбар тең. Укташат, тамактанышат. Ошону менен бирге эле шамдагай десек болот. Шамдагай дегенин себеби, балдар, коён абдан ылдам чуркайт. Арстан жалкоо болгону менен кайсы бир жаныбардын артынан кууп түшсө, абдан шамдагай. Сабакты бышыктоого суроолорду берсем, коён арстанды кантип алдады? Кудукка алып барып, арстан өзүнүн сөлөкөтүн көрүп, суунун ичине түшүп кетти. Туурабы? Азаматсыңар. Андан кийинки суроом. Арстан эмне себептен алданып калды? Себеби ал өзүнүн сөлөкөтүн арстан деп ойлоду. Андан кийинки суроом. Сен арстандын ордунда болгонуңда коёнго ишенбек белең? Ойлонуп көргүлөчү, балдар. Арстандын ордунда болгондо коёнго ишенбек белеңер? Коён эмне үчүн ининен чыкчу эмес? Азаматсыңар. Себеби коён коркок болгон. Балдар, бүгүнкү видео сабагыбызда арстан менен коён жомогу менен тааныштык. Ушул жомокту көркөм, шар, сезимдүү окуйсуңар. Сезимдүү окууга аракет жасайсыңар. Жомоктогу сага жаккан кызыктуу жеринин сүрөтүн тартасыңар. Азаматсыңар, балдар. Бүгүнкү сабакка активдүү катыштыңар деп ойлойм. Эрежени сактап, колубузду таза алып, ошону менен бирге эле телесабактарды калтырбай көрөбүз. Кийинки видео сабактан жолукканча сак саламатта болгула.